Senin en çoğun игілігің кедей үй бүлөдө төрөлгөнүң урматы мекендешим. Көп адам билбейт, көп адам түшүнбөйт бул системаны. Эгерде сенин чоң атаң, өзүңдүн атаң генерал боло турган болсо, сен военный тармактан канча эмгек кылбагын, генералдын баласы деп ошонун көлөкөсүндө калып кетесиң. Сен күчтүү тарыхчынын баласы болсоң, атасы ушундай эле, ошонун акчасына ушундай ийгиликке жетти дейт. Тарыхта ошентип жазылып калып кетесиң. Атасы мындай болгон, ошонун аркасынан мынтип келген деп. Атасы падыша болуп, падышалык буга калды деп тарыхта бүт падышаларда ошентип жазылып калган. Нөлдөн чыгып келсеңчи, кедейликтин жибин үзүп, байлыкка карап, жөн эле охраналыктан падышалыкка чейин чыгып келе турган болсоң, сенин өмүрүң өтө кызыктуу болот адамдарга. Сенин кыйынчылыктарың бир грамм кызыгы жок. Эгер сен ийгиликке жетпесең, ийгиликке жетсең өмүрүңө кызыгышты баштайт адамдар. Нелерди көрдү, нелерди көргөн жок. Ошондуктан мен эмне айткым келет? Байга күйөө бала болбо. Бүгүн байлыкка кызыгып, кызына кызыгып күйөө бала болом дегендер. Неге жетпегин? Байдын күйөө баласы бул ушундайга жетти дейт да. Бул паланчынын күйөө баласы, бул түкүнчүнүн баласы, ошон үчүн ушундай нерсеге жетип атат деген нерсе бул элдин озунда эле эмес, тарыхта да ошондой болуп калып кетесиң. Ошондуктан Кудай Таалага шүгүр келтир, сен кедейсиң. Эч ким сен урук аймагынан эч ким күчтүү адам болуп чыга элек. Бул сага эң чоң мүмкүнчүлүк дегени, жарып чыгыш үчүн, урук аймагыңды бүт көтөрүш үчүн. Негизи ошол семьяда бир тентеги болот, анан бир күчтүүсү чыгат. Ошол күчтүүсү сен бол. Ошол күчтүүсү бардык үй бүлөдө тууган урукту бардыгын тартат, кадыр баркын көтөрөт. Ошолордун бирөөсү сен бол. Кедейликтин жибин үзө турган бирөө чыгат, ошол сен бол.